Мен Кудайбердиев Абдумалик, біз 2 жыл мұрын жаңағы қимыл түзгенбіз. Шундай туура эмес мыйзамсыз нерселерге каршы депчи. Мамлекет өнүктүрүү боюнча. Канткенде мамлекет өнүгөт депчи. Бизде өзү мамлекет оңой эле өнүгүшүчү. Баягы ошол мыйзамдуулук, мындай башкаруу системасын бир жакшы эмеге келтире албай атабыз. Бул эми өзүбүздүн кемчилик да. Эми азыр мына бүгүн ошо улуттук демилге өнүккөн Кыргызстан деген кыймыл түзгөнбүз. Ошо кыймылдын төрагасымын. Анан биз эми андан бери көп иш кылдык. Эң негизги ишибиз жанагы өнүгүү концепциясын түздүк. Ушу мамлекетти бүгүнкү күндө кризистен кантип чыгарышчы. Ал бардыгында бар бийликке бүт бардыгыначы. Бирок мындай жакшы эме болунбай атат. Бирок ошол өнүгүү концепциясына келбесек, биздин мамлекет таптакыр өнүкпөйт да. Эми бүгүнкү азыркы эме жанагы Токторбаев жеңиш депутатка жолукканыбыз биз 2-3 күн мурун болду, жолугуп, ошонун бүгүн баягы встречасын көрүп атабыз. Эми азыр биз сүйлөштүк, айттык өзү дагы. Эми ондан башка жанагы мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү, толуктоолорду киргизүү боюнча. Именно ушу баягы сүткорлук деген мыйзамга жанагы 15% жөнүндө киргизип салган, ошону чыгарыш боюнча. Эми бул мыйзам менен чечилбесе, биздин маселелер ушундай да. Же мыйзам менен чечилиш керек, же болбосо соттордон чечим чыгыш керек да. Соттордон ушунча иштин бардыгы мындай жалпы чыгыш үчүн бир мындай резкий бир өзгөрүш болуш керек да. Соттор ошого ынанып барды азыр барча укпайт да мисалы үчүн. Анан эми укпаган башка ошол өзүбүздө да күнөө бар да. Себеби биз баягы эми банктык системаны барды эле мындай татаал өтө кыйын деп ойлошот. Бирок оңой эле. Баягы биз эч кандай ойлобой, баягы бул менен заниматься этпей, ошон үчүн бизге мындай татаал баягы мээ кабыл албайт да. А так жеңил эле. Бу жерде эмне? Мына 2 адам болсо, бирөө карыз берип атат, бирөө карыз алып атат да. Экөөнүн эле мамилеси. Баягы процент койсо, проценти ошол кайтарыш. Ушул эле мамиле. Ушул эле мыйзамдар деле ушундай да. Эми бизде эң көйгөйлөр мына бүгүн бардым айтып эме кылыңар. Бизде эмне үчүн адамдар эми кредит нормальный болсо, бул нормальный нерсе да. Мына мисалы үчүн Америкада азыр мамлекеттин карызы, ал деле кредит алып атат да. Азыр мына 35 триллионго чыкты да. Бул баягы өзүнүн жанагы ички дүң продукциясынан почти 2 эсе чыгып кетти. Карыз да, бул карыз эми бул процесс ушундай боло берет да. Бул карыздан эме кылыш керек эмес. Главное ошо карызды баягы өзүңө бир пайда боло турган кылып, өзүңө шартты жакшыртып, башка үчүн мындай иштете билиш керек да эми. Ошол үчүн жанагы финансовый грамотность деп коет. Мен айттым го жана финансовый грамотность дегенде эмне деп түшүнүш керек. Бул баягы өзүңүн чыгашаң менен кирешең да. Кирешең дайым ашык болуш керек. Көп болуш керек да. Кирешең көп болсо, чыгашаң ошого жараша кылышың керек да. Вот ошону финансовый грамотность, эгер сен ошону экөөнү ажырап, ошо менен карманып мындай жашоону жүргүзсөң, значит сен финансовый грамотный болуп эсептелесиң да. Анан жанагы доход жок эле ана расход баягы карыз илип алып жүрө берсең, значит сен финансовый баягы маалымат жетерлик эмес да. Мына бүгүнкү сөздөр болду, бирок бирөөң дагы мындай процент боюнча эме кылбадың да. Силерди эң эме кылган нерселер мен азыр айтып берем, кайсы позициялар экеничи. Бул биринчи процент. Мына өзү жылда банк, коммерчий банк, жана кредитный союздар булар отчет тапшырат. Ошол отчетту обобщать этип, средний коммерчий банктар боюнча отдельно, кредитный союздар боюнча отдельно кылып туруп отчет түзүп чыгат улуттук банк. Ошо улуттук банктын отчету боюнча 21-жылы коммерчий банктар доход алып атат 17,2 средний эми. Мүмкүн бирөө 20-дан бергендир, бирөө 30-дан бергендир, бирөө азырактан бергендир. Бул орточо да. Бул только коммерчий банктар аркылуу 17,2%. Бул эми официальный отчету. Эми ошол берген кредиттин расходу 6,9 болуп атат. Вот менде суроо болуп атат, мен бул суроону постоянно берип атам да. 11.01'di неге кошуп атат буларчы? 11.01'di неге кошуп атат? Жөн эле кошуп коюп атат да. Биз талап кылбайбыз, башка кылбайбыз. Булар эч жерде отчет бербейт. Себеби 6,9 дегенде бунун бүт расход ушунун ичинде. Көрдүңөрбү? Эмне үчүн биз урап атабыз да? Вот маселе ушунда. Ал эми
кредитный союздар боюнча. Кредитный союздун берген проценти, процент доход, алган доходу 27,96 болуп атат. 27,96, почти 28%. Расходу жанагыдай эле 19 болсо, мунуку 6,39. 21,50, почти 22% кошуп атат, Анан 22% ашыкча эле кошуп койсо, любой адам банкрот болот, кайтара албайт ал сумманы эч качан. Булар себеби баягы не десе болот, жадность деби башкабы слишком көп кошуп атат, себеби эл менен эч ким эсептешпей калды да. Элдин мындай наркы баасы жок болуп калды алар үчүн. Болбосо любой нерсе, мына биз эми союздун убагында иштегенбиз, эл дегенде коркот элең да, туурабы? Эл эмне дейт, эл эмне болот? Вот Кыргыз мамлекетинде кыргызстандыктарга, кыргыз элине канча процентке чейин түшүрсө болот эле? Ошо банктар канча процент? Эми мына расходуна караганда, мына сен туура суроо берип атасың, расходу өздөрү айтып атат. Ошо берген кредиттин расходу 6,19 деп коммерчий банктар. Кредитный союздар 6,39 деп атат. Значит, бизде 7-8% ашкан процент болбош керек да. Анан силер дагы бир билип койгула да, бул кредит деген өзү, кредит деген бул элдин алган обязательствосы. Банкка милдеттеме алып атат да. Мен 5%-тен кошуп берем деп. Бул мамлекеттин экономикасы үчүн это баягы өзүнө задание алып аткандай да. Мен, значит, ошол товар ошончо 5%-ке көбүрөөк баягы кошуп товар өндүрөм, же болбосо жанагыдай услуга көрсөтөм депчи. Ошондо эгер 5%-ын алган болсо банк, өздөрү үчүн дагы 10-15% кошот да. Эгер 10% эле кошкон болсо 15%. Бул экономиканын өсүшү. Бул банк жөн эле эмес да. Бул банк, эгер банк системасы иштеп атса, мамлекеттин экономикасы да өнүкпөйт. Экономика өнүкпөсө, значит, бюджет да жок, калкка түзүлгөн шарт да жетерлик болбойт да. Бизде именно ушу банк системасы кыйрап, эч кандай натыйжасыз болгон үчүн мамлекетибиз баягындай жакшы болбой атат да. Бизде азыр дүйнөдө 22 мамлекет 25% берет. Бул эми баягы зарыкканга эле акча бериш эмес да. Баягы операция болсо, акча жетпей атат, алыш керек акча деген эмес да. Бул мамлекетти өнүктүрүш үчүн керек бул эмечи акча. Бул акча массаны ошон үчүн иштетет. Азыр дүйнөдө 22 мамлекет айтып атпайм, 5% берет. Мына Япония байып атат, башка деп атабыз го. Япония почти 30 жыл болду 5% кредити. Эми Япония менен биздин Кыргызстан эки башка өлкө ошого байланыштуу дагы сиз айткандай туура. Япония 5% 30 жыл мурун берип аткан болсо, мына 25 жыл мурун бир Кытай гражданы менен сүйлөшүп калгамда, ал айтып атат, биздин мамлекет Кытай Республикасы жарандарына 4% берет экен. 4% берет экен. Азыркы күндө маалыматым жок Кытай канча процент бергени. Мен сага ошо Кытайдын айтып берейин. 28? 28 деген процент жок ал. Ол Кыргызстанда эле бар андай процент. Дүйнөдө жок ал. Самый высокий процент это Кыргызстан. Сиз өзүңүз тааныштырып койсоңуз, айтсаңыз. Назаркулова Динара Мансуровна, председатель комитета по защите прав заемщиков. Действительно, бизде бүт эми боюнча самый чоң процент это биздин Кыргызстанда. Казакстан бүт жерде проценттери ниже. Биздики аябай чоң. Ошон үчүн бизде мынакей Оптима банк деп атабыз, Халык банк деп атабыз. Казактар ушундай банктарды ачып алып туруп, биздин элди грабить этип атат. Мына Юникенч болсо, эменики Южно Кореядан келгенби, этот кореец. Ошонтип эле башка эмелерди, өлкөлөрдү байытып атабыз. Эмне үчүн биздин Кыргызстан всего-навсего 4 эле банкы бар, которые гос. Эмне үчүн көп банк ачып элдерге под малый процент акча беришпейт. Жана туура теманы жана айттыңыз, эмеге айыл чарбага под малый процент. Да, 6%. И то 6% элдин баары ала албайт экен. 300 миң эле берет экен, а 300 миң для айыл чарба акча эмес. Эмне азыр
солярка өзіп атат, эме өзіп атат. Мен өзім фермермін. 300 000 албайлы қойын, булғанбайлы қойын деп фермерлер албай талақчаны. Аны болса чоңдор алаттағы 6% менен. Анан ертең бізге қайралы 25-30% менен берет. Ушынтып атып эле біз өнүк албайбыз, өз албайбыз. Сіз кооперативсіз бе? Мен би? Жоқ, я просто фермер. Фермер. Кооперативтерге берет экен, көп суммада. Ну, андай деле қазір кооператив жоқ. Барлы индивидуально иштейт. Мен ушу фермерский эмени кредит эметип көрдүм да, изилдеп. Мындайда, мына бирөө жазып тур да, Басанов Павел дейт да, 10 жыл Кытайда ставка банка по ипотеке 2,5% дейт. 10 жылга 20-30 жылга чейин берет экен. Кредит для бизнеса 2,5% годовой. Менде бар. Автомобиль продается кредит на 3-5 лет 5% основа. Берег жазып қойды, где разведка, которая должна докладывать руководству о том, что как можно руководить страной. Бұл банк системасы іштебесе, біздің мамлекет вообще іштебейді. Ошон үчүн анан экинчи нерсе жанагы валюта менен кредит берген. Валюта менен кредит берген эч жерде жок. Конституцияда жок, Жаранды кодексте да жок. Жаранды кодексте бар, 307 статья. Кандай валютада берсин, бирок обязательство только сом менен эсептелет. Эгер сом менен эсептелсе, жанагы силердеги проблема болбойт да. Силер азыр 40-ты алып алып турган 85 болгондо 85-тен төлөп атпайсыңарбы? Это ал банктын эмес алчы. Анан даже баягы 11-чи статья бар, банк боюнча мыйзамды, ошонун 6-чы абзасында аерде турат. Баягы эме деп индекстөө деп коет, индексация. Кредитный баягы каражат индексацияга жатпайт депчи. Булар индексировать этип атпайбы, инфляцияга карап өсүп атат, алып атат. Андан башка бухгалтерский учет боюнча мыйзам бар биздин Кыргызстанда. Ошонун 3-чү статьясында жазылган. Доход только то, что заработано, дейчи. Бул доход эмес, булар мыйзамсыз доход кылып жазып жүрүшөт да. Мындай кылсак болобу, Абдумаликова. Садыр Нуркожоевичтин президент болгонго чейин баягы немеде мурун 5-10 жыл мурун айткан сөз бар эле да. Биздин Кыргызстан кредит алчу эмес, кредит берүүчү өлкөгө айландырабыз. Ошону менен биргеликте азыр мен ошого келем азыр. Жарандарыбызга высокий процент эмес, 0,75%ке чейинки. Мен азыр айтып алайын, анан суроодун берген. Мындай кичине тосуп коюп атасыңар да. Айтыңыз анда. Анан экинчи маселе жанагы Текебаевдин жанагы койгон баягы 15+ дегеничи. 15 деген мына өзүңөр эле окусаңар 15 кошуп эсептелет деп эле кошуп коюп атпайбы? 15 деген эмне ал? Эмне үчүн 0 эмес, эмне үчүн 5 эмес? Жок эле нерсе да. Бирок ошондон бери 13-жылдан бери 15-тин эсебинен банктар канча процент ашык алып койду. Мына менде бар, ошол 14-жылы баягы банк аныктаган процент 21,99 болгон, почти 22. 15-ти кошкондон кийин мына 36,99, 37 болуп калды. Значит, банк имеет право 37-ге чейин бере бергенге. Ошон үчүн жана соттор вообще процентке көңүл бурбайт да. Анан экинчи жагынан мыйзамда бар. Мыйзамда ошол жана 11-чи статьяда жазылып турат. Баягы кардарга банк ошол эменин кредиттин эмесин багасынчы, баягы себестоимостун аныктап, ачыктап беришке милдеттүү депчи. Ошону эч биз сурабайбыз да. Ал дегенде, мына мисалы үчүн 17% коюп атабы, ал 17% өзү кредиттин неден куралат? Кредит баягы депозиттин проценти, банктын койгон пайдасы өзү үчүн. Анан рискке койгон проценти, анан ошо 4 нерседен куралат да. Ошону 17-ни чечмелеп бериш керек. Жанагы депозиттик мынча процент эме депчи. Азыр биз ошо дополнительный измененияга ошону тактап киргизип атабыз. Ошо 4 нерсени милдеттүү түрдө эме кылсын депчи, далилдеп. Эгер ошол эле коюлган болсо, банктар эч качан обосновать эте албайт. Себеби мен эми баягы эсирдин убагында мен 5 жыл райондук банкта управляющий болуп иштегем да, банк системаны билем кандай. Ал убакта эми проценттер баягы краткосрочный, долгосрочный деп эле эме кылат эле. Долгосрочныйлар ошо 1%-тен ашыгыраак эле, калганы 1%ке жетпейт эле да. Кредит ичим албайт эле, себеби кредиттен башка доход ала албайсың да. Баягы дополнительный доход. Биз кредитти ошо 0,3-0,4ке берип эме кылчу элек. Анда эми
Бүгүнкү күндө мен айтып атканым, жана сен айтып атпайсыңбы акча маселеси. Мына бүгүнкү күндө Кытайда жана да айттым го, почти 37 триллион акчасы бар да, акча масса деп коет. Бул счетто турган, анан баягы наличка эме айланып жүргөн акча. Bir adamga почти 27 000 доллар акча да. Бүгүнкү күндө бизде Кыргызстанда 502 доллар акча айланат. Жок акча, экономикада жок. Бизде эмне деп атпайсыңарбы? Эмне дегенде бизде бүт доллар менен. Мына үй сатып алсаңар да бүт эл доллар иштеп атпайбы? Бул экономикага, биздин экономикабызга как диверсия болуп атат да. Сом иштебеген үчүн. Себеби биз баардыгыбыз кыйналып, тозуп бозуп эле ошо доллардын обеспечениясы иштеп атабыз. Баягы ошо доллардын инфляциясын баса албай эле жүрөбүз. Угуп элечи. Сом биякта сомго эч ким иштеген жок. Ошон үчүн биздин улуттук экономика таптакыр өнүкпөйт да, баягы кишенделип калган да. Ошон үчүн бизде эле Америкага окшоп туруп, мисалы үчүн эми биз сразу 27 000 чыгарбайбы бир кишиге. Бизде эле 5 000, 10 000 доллар деңгээлде чыгарып акча массаны. Анан жанагы оформление, баягы үй сатыш башкалардын бардыгын сомго өткөрүп эле койсок, сомго баягы потребность, нужда керек болот, керектөө өсөт да. Курста бүт барды түшөт да. Биздин мамлекеттин өнүкпөй аткан проблема ушул да. Анан экинчи мен жана дагы айттым, экинчи бизге эң мындай эме кылганчы, Улуттук банктын жанагы функцияны, антимонополный функцияны таптакыр аткарбаганы болуп атат. Мына атаандаштык боюнча мыйзам бар, 2011 жылы 22 июлда 16 номер чыккан. Бул жерде жазып атат. Бул эме деп жазып атат да, бул мына ушул мыйзам атаандаштык коргоонун, өнүктүрүүнүн, монополиялык ишти жана кара ниет атаандаштыктын алдын алуунун, чектөөнүн, токтотуунун уюштуруу жана укуктук негиздерин аныктайт деп. Ушу аныктаган мыйзамда. Ушул мыйзамды Улуттук банк эме кылбаптыр. Өздөрүн албаптыр да. Аны не реализовали да? Ушунун негизинде булар жоба иштеп чыгып туруп иштеш керек эле да. Булар болсо иштеп атат. Булар 2005 жылы кабыл алынган баягы эмеси бар экен. Улуттук банктын правлениясы менен бекитилгенчи. Ошол эме менен иштеп атат да. Анда бул нормалардын бири да жок да. Ошон үчүн булар 1000 арызданып барсаңар эч кандай карабайт да. Буларда мындай жетекчилик кылган документ жок. Алган эмне. Шунчалык алгыдай эме да, баягындай жоопкерчилик да. Жоопкерчилик. Болбосо ошол антимонополиянын ролун аткарса, ушулар бүт тескенбек да. Хотя баягы 28 статья бар мурунку жанагы банктар боюнча мыйзамдачы. 28 статьяда жазылып турат ачык элечи. Булар баягы тариф ставкаларды регулировка кылыш керек. Аз көп кылыпчы, таптакыр кылбайт да. Нацбанктын берген ответи бар. Мына 28 берене пайыздык ставкалардын деңгээлин жөнгө салуу дейт. Улуттук банк банктык мыйзамдык ставкалардын деңгээлин акчанын саясатынын инструменттери жана мыйзамда каралган башка чаралар менен жөнгө салат. Жөнгө салат деген эме да, регулировка кылат деген сөз да. Биз просто укугубузду билбей атабыз да. Бизде азыр эми биз жана мыйзамдар анча баягы толуктоо киргизебиз, кошумча киргизебиз деп атабыз. Бирок азыркы мыйзам деле бүт элдин эмесине да, пайдасына. Бирок толку мыйзам иштеген жок да. Мен жана 9-чу беренени иштеп келдим. Бул соттор 9-чу беренени вообще окубайт да, жатайлы окубай билбейм да. Мына граждандык укуктарды жүзөгө ашыруунун чектери депчи, ушу жарандык кодекс 9 статья. Мына ушул жерде турат. Эми ким бирөөгө атайлап зыян кылган болсо, юридикалык банктар ошондой кылып атпайбы? Мыйзамдарды бурмалап, мына атайын башка адамга зыян келтирүү ниетинде гана жүзөгө ашырган аракеттерине деп атат. Кыянаттык менен деп атат. Зыяндар ошо зыян келтирген адамдын жактын тараптын эсебинен өндүрүлүп берилиш керек да. Ондан башка Конституцияда 35 статья бар. Анан ушул 9-чу мыйзам эменин статьянын 5-пункту бар экен да. Айтып атат. Мыйзам граждандык укуктарды коргоону, бул укуктар ак ниеттүүлүк жана аң сезимдүүлүк менен жүзөгө ашырылгандыгына жараша койгон учурларда граждандык укуктук мамилелердин катышуучулардын ак ниеттүүлүгү жана аң сезимдүүлүгү
мүмкін болуучу нерсе катары каралат дейт. Мындай эми акыйкат мындай болуш керек депчи. А кандай эми банктар тарабынан? Ошон үчүн баягы сотко барганда дагы үйрөнгүлө да, анан барганда, мисалы үчүн сотто кандай болот? Сотко барганда биринчи жанагы доону обычно банк жазып атат да, банктын эмеси чыгат. Банктын эмеси чыкканда эле ушул суроолорду коюп алып туруп, биринчилечи, мына мыйзамдарды мен айттым, каерде бар. Мына мыйзамдын эсебинде биринчи жана процентти сиз тактап бериңизчи. Мына бизге 22 берип атасыз. А 22 каяктан алдыңыз? Десең жооп бере албайт. Ол биринчи суроо. Экинчи сумма ишикти коюп атат. А сиз ушу сумма ишик каяктан чыкты? Ушуну коюп бериңчи деген аны да кое албайт. Ушинтип эле 5-6 суроо менен эле бирине да жооп бере. Мен гарантия көрүп атпайбы, жооп бере албайт. Анан кийин өзүң даярданып алып, ошо позицияларды анан коюш керек да. Мындай, ал мындай. Мына бул билбейт такыр депчи. Булар жөн эле асмандан алып коюп койгон депчи. Ошон үчүн 9 статьянын эсебинен 9 статьянын эмеси жетекчилик алып туруп, сиз бул жерде жазылып атат да, биринчи, экинчи эмеде 9 статьяда. Эгер биринчи, экинчи статьяга пунктуна туура келсе, 3 статьясын жазып атат. Ушул статьянын биринчи, экинчи пунктуна каралган талаптар сакталбаган үчүн сот мындай нерсени албаш керек. Просто банк укпаш керек да. Ошо талап кылганды да үйрөнүшүбүз керек да. А так, менин билишимче, мыйзамдар полный силер тарапта. Кечиресиз агай. Мындай кылсак, мен сунушумда сизге, жеке өзүмдүн ишим боюнча сунушумда. Мен айтып атпайм, жанатан бери ушу практика катары атайын аралап жүрөм мен өзүм депчи, сунуш аз эле. Меники жакын арада жогорку сотто каралат. Мен кассационный, апелляционный жалобты жазып койгомда, себеби райондук жана областтык сот банктын пайдасына чечип берди. Сиз айткандай мен ошол укугубузду кайта өзүм ушул банк системасында 10 жылдан ашык иштеген адаммын да. Бирок ал дагы сиз айтып аткан статьялардын баардыгын тең мен келтирип ал жерден толук айта албай калат экенмин. Ошон үчүн мен сизден суранат элем да, ушул сиз экөөбүзгө эксперимент болсун менин случаем. Хорошо. Верховныйга барып катышып келбейлиби? Кандай дейсиз? Ошол жерден эгер биз чындап эле ушул банктардагы мыйзамдар жана ушул гражданский соттор основном гражданский кодекстин статьяларына таянып атат дагы жана улуттук банктын берген жообуна таянып эле мени уже эки жерден бул жогорку сотто деле үмүтүм аз, чындап айткандачы. Ошону бир талкуулап сүйлөшүп көрбөйлүбү да, мүмкүн бир утуп кетсек. Конкретно катышабыз. Даярданып туруп, кимден айтат, бөлүштүрүп алып туруп. Көп кишиге абдан жакшы жогорку соттон сүйлөшүп алган нерсе бузуп атабыз го. Биз неме мен сүйлөйүн. Же Марипа сен сүйлөсүң. Мен сүйлөп коеюн. Себеби урматтуу катышуучулар, Эчиме кереги жок. кулак салгыла. Эжеке, токтот. Мынабул нерсе азыр ул бүт соттон жабыркаганын мына Абдымалик агабыз айтып аткан бардыгыңар үчүн тиешелүү. Силер азыр ушундай бир жеңил желпи түшүнүккө өтүп алдыңар да. Бул арткы банк мыйзам деген баарыңарга тиешелүү. Эмне себептен азыр өзүңөрдүн укугуңарды коргой албай атасыңар? Сулаймандагы баарыбыз биз өзүбүз мыйзамды билбейбиз. Сулайман 1 жыл, 2 жылдан бери какшанып, көкүрөгү жарылып айтып атат, уккан киши жок. Акам болсо офисинен берди, укканыбыз жок. Мен бүгүндөн баштап чакырам. Эгерде ушул мыйзамды ишке ашыра турган болсок, биз активдүү болушубуз керек. Эл активдүү болуш керек. 90 депутат бар колдойун деп бет жүздөн өп турган жери жок. Бардыгыңар керек болсо үй биле бала чакаңар менен. Эгерде ошол үйүңөр тартылып калчу болсо, көчөдө каласың барың. Калп эле комиссия түзүмүш болуп, бир комиссиядан бир жыйынтык чыккан жок. Мына ол бүгүнкү жолугушуу улуу бурулуштун жолу. Бүтүндөй сот системасынан, укук коргоо органдарынан жабыркаган адамдарга дагы сабак болуш керек. Бул банк экен, мага тиешеси жок. Кокуй бул ар бириң сотко барасың. Кайсыл жол менен болсо да алданып үйүңдү алдырып атасың. Кандай болсо дагы бир жемкор сүткорлорго алданып атасыңар. Госрегистр, госнотариус бүт бардыгы биздин сабатсыздыгыбыздан. Ошондуктан мына бизде даяр бекер мугалимдер мээңерге куюп отурат. Мына Динара, мына Марипа, мына Сулайман мынандайларга доллар менен неме төлөп берет.
гонорар төлеп берет. Буларды чет өлкөлөргө алып барып окутуп, алып келип төнөп бере турган адамдар биздин алдыбызда келгиле окутайын десе, бул күрөш эми чоң башталды. Банктардын ар биринин артында канча акча турат. Акчаны берип алып бизге каршы провокациялар ушулат. Ушуга даяр болушубуз керек. Кыргызстан эли, урматтуу кыргызстандыктар, биздин ушул берүү бүгүнкү улуу бурулуш күнүбүздө мен баарыңыздарды чакырып кетирем. Өзүбүздүн укугубузду коргош үчүн ушул банктарга, жемкорлорго жана мошенник аферисттерге мына Калыбек мырза канча күндөн бери жерди мыйзамсыз алып алган элдердин укугун чагылдырып келе жатат. Бүгүн ушул учурдан пайдаланып Калыбек иним, сизге да рахмат. Канчалык азыр бүтүп алайын. Канчалык азап болуп, бутуңуз ооруса дагы ушинтип карапайым элдин көйгөйүнө чындык деп келгениңиз үчүн сизге дагы рахмат. Андан мен эми ушуну менен аяктадым сөзүмдү, акеме бердим. Мен кичине кошуп коеюн. Себеби азыр биз банктар үчүн өтө мындай опурталдуу нерсе жасап атабыз. Азыр жана өзгөртүү киргизебиз дегендер да конкретный өзгөртүүлөр да. Мындай эгер ошол өзгөртүү кирилип кабыл алынып өтүп кеткен болсо, анан жана депутаттар да айтып атпайбы, тихо туруп тургуларынан депчи, кичине башталып калсын депчи. Банктар аябай каршылык кылат. Туура. Даже силердин кээ бирлериңерди ham сүйлөтүп бериши мүмкүн тетир. Ал турган нерсе ал. Үйүңөр чечип берем. Үйүңөр чечип берем, кредитиңди жоюп берем десе болду, эртең анан турасыңар да. Банк туура депчи. Ошон үчүн ар нерсеге мындай даяр болушубуз керек. Туура. Бирок баары бир мыйзам иштеш керек. Мен Алыкулова Марипа Мукамбетовна, эксперт болом. Негизи анализ жасап, ушул 3 жылдан бери кредит маселеси боюнча көп жумуштарды алып барам. Как раз таки мен агай менен да согласна. Эмне үчүн? Анткени ошол 2020-жылы биз как раз кредит маселесин көтөрүп изилдөө жасап баштаганда приблизительно бир эле моментте ошо 24 августта митингге чыгып, андан кийин 3, 4, 5 сентябрда неме площадьтын алдына жаткан күндө бизге ошол банк тарабынан кадайдыр бир ошол заемщиктерге жардам тиет деп, мындай айтканда бизди уктатканда, анан уктаткандан кийин ошол 3000 заемщик менен индивидуально ар бир банк сүйлөшүп, бизге карама каршы немелерди, мындай айтканда компроматтарды чыгара башташкан. А бирок тилекке каршы бизге ошол эле тетиги Улуттук банктын отдел потребителей, защита потребителей Майтпасов Мирлан таң калганда, силерде кредит жок болсо, эмне себептен тетилер менен, мындай айтканда чисто ошол сөз менен айтканда дабдырап жүрөсүңөр деген да. Анан мен азыркы күндө эмнени айткым келет? Азыр мына Кудай буйрса комиссия создаваться этилет деди. Мына сиздерди кошобуз деди. Мен ушул жерден басымдуу нерсени мындай кайрылып кетким келет да. Анткени Калыбек мырза, азыркы учурда сиз прямойбу же өзүңүздүн каналыңызда чыгарасызбы? Мен Кыргыз Республикасынын жарандарына кайрылып кетким келет. Биринчиден, банктардын мыйзамсыз иш аракеттери бул эмнеден көрүнөт? Алар банк мыйзамдарын бузгандыгынан. Мисалы үчүн, жанагындай майып кишиге, же болбосо пенсионерге, же болбосо көп балалуу, мындай айтканда жакыр деп тааныган үй бүлөлөргө банк эч качан бардыгын карап туруп кредит бербеш керек. Бул мыйзамсыз. Ошондуктан депутаттар деле мындай, мисалы үчүн, бир тараптуу карабай, эки тарапты тең караш керек. Заемщиктерди мындай айтканда мойнуна минип алганы, жана соттордун дагы ошол банк тарабына чечип берип аткан себеби, алар более грамотный. Алар жанагындай финансовый грамотность боюнча, мисалы үчүн, ошол жанагы эле юристтерди, бухгалтерлерди, кредитный эксперттерди, специалисттерди адамдар эмне себептен жана кредитный договорлорго карабай туруп кол коюп берип атат.
анткени алар полностью ошол банктын сотрудниктерине ишенет. А сотрудниктердин азыркы күндөгү действительно эгерде ишенише турган болсо, эмне үчүн алар ошол жанагы социалдык уязвимый часть населения деп коет, бул жакыр деп тааныган үй бүлөлөргө банктын ошол акчасын берип атат? Эмне себептен? Бул жерден бир гана немени караса болот. Булар ошол коррупциялык схема, батыраак байып кетейин дегени. Анткени ал үйдүн ээсин көрүп атат, майыптыгын, сабатсыздыгын, анан үйдү көрүп атат. Ошол үйдөн обогащение табайын деп ошол банковский сотрудниктер именно сговорго кирип, даже керек болсо государственный нотариуска, кадастр, землестроитель керек болсо бардык жактар менен сүйлөшүп, бир тараптуу эле неменин заемщиктин бардык нерселерин алып коюп атат. Бизде ошол делолор бар. 7 область боюнча келген. Ал кредиттердин баарысын эгерде бирден барактап карасаңар, 100 000 сом берген, 300 000 сом берген. Анан самое главное, эгерде мындай перечень заявлениянын мазмунун окусаң, мен 6 баланын энесимин дейт. Бирөө айтат, мен майыпмын дейт. Бирөө айтат, мен пенсионермин дейт. Бирөө айтат, мен жалгыз боймун дейт. Ушундай эле да жалаң эле. Анан мугалиммин дейт. Мен сторож болуп иштейм дейт. Мен пол жууйм дейт. Кайсы эме ошол категорияны карап туруп, кайсы специалист, кайсы оюн, мисалы үчүн ошол микрокредитный компаниялардан чыгып аткан адамдар эмне себептен ошолорду карап туруп берип койгон? Платежеспособность деңгээли жетпегенден кийин бербей коюш керек болчу да. Бул уже мындай айтканда диверсия. Действительно, Кыргыз Республикасында жашаган адамдарды ошол өздөрүнүн жанагындай бир нерсеге мындай айтканда акчага аябай көз катып турган учурда пайдаланып кеткен нерсе болуп эсептелет. Анан көп учурда ошол биз могул анализтердин баарысын изилдеп чыккандан кийин биз эмнени көрдүк? Жанагы кредитти жана Анар эже айтып кетпедиби? Мага 21% менен деп договорго кол койдуруп алып, андан кийин эле карасам уже тиги погашение графикке келгенде уже 25,6 болуп калыптыр депчи. Эмне себептен андай чыгып атат? Бул жерде мындай айтканда көрүнбөгөн скрытый неме процентный ставкалар бар деп коет экен да. Керек болсо жанагы график погашенияга келгенде налог с продаж деп коет экен. Элестеткиле, силер барып алардан кредит алып атасыңар. Ошол кредит алып аткандын алар өздөрү ошону төлөп бериш керек, негизгисичи. Немесинчи налог с продаж. Алардын немеси обществосы ошол именно кредитная, микрокредитная компания алып, анан акчаны сатып, же болбосо кредитный продуктуну ошо заемщикке предоставлять этип атат да. А булар болсо жок. Ошону дагы заемщиктин мойнуна илип коюп атат. Сотко барганда соттун дагы неме госпошлинасын илип коюп атат. Анан жанагы госпошлина боюнча мисалы үчүн өзү бир эле пример келтирип кетейин. $15,000 мисалы үчүн бир насыя алган, кредит алган адам алды. $15,000. Ал график погашения менен полностью санап чыкканда где-то приблизительно $30,000 төлөп салыптыр. Это получается 100%. $30,000 төлөп, анан просрочка чыктыңыз деп туруп, внебалансовый дагы эме начисление бар экен деп туруп, автоматически үйүндө алып коюп атат. Бул эмне деген эме? Демек, Кыргыз Республикасынын ичиндеги мыйзамдар главное жазылган, бирок мыйзамдардын иштеши жок экен. Мисалы үчүн ошол эле жана 24,000 деп атпайсыз, бизде папкалар бар депчи, ошонун бардыгын биз Улуттук банктын именно отдел по защите потребителей деген айттык. Мына бизде ушундай болуп атат. Баягы 10-чу эмедеги статьяны эч ким пайдаланган жок дагы, ал жанагы жакыр үй бүлөгө бербеш керек болчу дегенде биз силерге айтып предупреждение берип атабыз да. Мына ушулар жабыркап калыптыр. Буларга жардам бергиле, кандайдыр бир амнистия кылгыла. Анткени жакыр үй бүлөлөр болуп атат десек, алар айтып атат да, биз дейт ошол банктарга уже эме кылдык, дисциплинарный бердик, предупреждение бердик дейт. А предупреждениясы менен дисциплинарныйдан эмне толк, когда берки үй бүлө үйүнөн керек болсо ажырап атат. Керек болсо мал жандыгынан ажырап атат. Азыркы күндө Кыргыз Республикасынын ар бир аймагында, ар бир айылда керек болсо калтырап, титиреп отурушат. Менин уюмду айдап кетеби, коюмду айдап кетеби. Мындай айтканда, азыркы учурда коллекторлор, ошол банктын коллекторлору кадимкидей эле черный рейдер болуп алышкан.
Алар баары эле коркутушат, үркүтүшөт. Ага еще кошоктошуп алып, государственный правоохранительный органдардан милициялар да кошулат экен. Керек болсо жанагындай жетимдин же болбосо майыптын үйүнөн жанагы ПСС келип неме выселять этип аткан учурда даже керек болсо мына мен телефон чалып мага келгиле, мени ушинтип неме тиги сатып алган киши мени чыгарып атат деген күнү дагы участковый алардан анча мынча тыйын алып туруп акырын эле басып кеткен учурлар да болот экен. Бул факт. Фактыларды келтирип атабыз. Ошол эле учурда баягы жанагы айтпадыбы, Улуттук банк кадимкидей эле адвокат сыяктуу кийлигишип атат депчи. Кийлигишкендер чын факт боюнча, мисалы үчүн Улуттук банк айтып атат. Биз положенияга жазылган банк мыйзамдары боюнча эки эле адам иште болот деп атат. Ал эки адам бул заемщик, анан тиги банковский сотрудник кредит берип аткан банк өзү. Банк экөө бири-бири менен келишим түзгөндөн кийин эч ким третий лицо или пятый лицо киргенге, эч кимдин кийлигишкенге эч кимдин акысы жок. Бул жерден мындай айтканда заемщик менен эле банкирди бири-бирине коюп эле, эгерде по сути мындай эсептеп келсең, бир банктын 7 юристи бар. Карапайым элдин бир юрист эмес, бир адвокатка төлөгөнгө акчасы жок. Анткени полностью жанагындай 100% полный берип салды, үйүн алдырды, эчтекеси калган жок. Керек болсо барып юридический бир консультация алалы десе дагы, мына азыр пробация деп коюптур, еще плюс тиги адвокатура, аяка барган күнү дагы тыңгылыктуу, мисалы үчүн, момдай кылып юридический сен момдай грамотно момдай кылышың керек дебейт. Алар мынтет экен. Биз силерге только сутьту түшүндүрүп берели, андан кийин биздин юридический компанияларыбыз бар, барасыңар $500 төлөйсүңөр, договор түзөсүңөр, ошондон кийин анан кайра кетет. Өндүрүп бергенден кийин биз сиздерден 10 еще процентин алабыз деп айткан. Карапайым эл финансовый сабаттуу болбогондон кийин ал тиги 10% дегенде мен үйүм тиги банктын акчасы менен $100,000 болсо, мен анын $10,000 эле берип салат турбаймынбы деген маани менен эле автоматически кой. Алса алсынчы, ошо бойдон өлсүнчү, тажайдым деп туруп, кээ бирөө суицид болот экен, кээ бирөө болсо мындай айтканда инсульт, инфаркт болуп калат экен, кээ бирөө болсо ошо бойдон эмеси дудук болуп, сүйлөбөй депрессияга түшүп, мындай айтканда азыркы учурда чистый геноцидке Уголовный кодекс боюнча, мисалы үчүн, адамдын эмесине өмүрүнө залакка келтирген, зыян келтирген, бул геноцид болуп эсептелинет. Биздин банктар чистый мошенничество банков. Азыркы учурда эгерде действительно мыйзамдар иштегидей болсо, жана 163-чү мыйзамдын 6-пункттагы 15%-ын алып салгыдай болсо, автоматически Кыргызстанда 32 жылдан бери жанагындай угнетение болуп келген адамдардын бардыгы мыйзамдуу укуктары келет да, ордуна келет. Укуктары бүт бардыгы тең защищаться этилип калат. А бул жерден уже президент түзмө-түз саясий чечим кабыл алыш керек. Анткени банктар азыркы күнгө чейин адамдарды толоп келген, жарандарды тоноп келген, конституциянын эмеси гаранты президентибиз болгондон кийин мына мыйзам эмесинен палатасынан да чыгып атышат. Биздин Кыргызстандын жарандардын эмесинин укуктарын коргойлу, мыйзамдарга өзгөртүүлөр кирели деп. Бүгүн ойлойм, эң биринчи мындай айтканда жана акбараттын ачылышы болду. Элдин, заемщиктердин, жеке Кыргызстандын жарандардын укуктары бүгүнкү күндөн баштап мындай айтканда корголуп баштайт. Рахмат. Жеңишбек Токтуралиев айтты да, рабочий группа түзгүлө, жумушчу топ түзгүлө, ошол боюнча бир костяк өзүңөр баягындай основной немелерин өткүлө деп айтты. Анан мени дагы кошо айтып кетти да, сен да кир депчи. Болсо чогуу кирели, баардыгы ошол маселелерди чечели. Туура айтып атасыз. Мисалы үчүн азыр биз жанагы мыйзамдарды өзгөртүү киргизип атпайбызбы? Азыр уже справка обоснования берип атат да уже. Андан кийин ошонун жанагы эмесин обоснованиясында жазып даярдап атабыз да. Кудай буюрса понедельникке бүтөбүз да. Ошо бүткөндө, ошону обсуждение кылганда, ошо рабочий группа кирет да. Бизде ошондо сүйлөшөбүз. Бизде дагы бир нерсе бар. Бул Жеңишбек мырзага как раз бизде фактылар, полностью документальный фактылар бар. Мен ойлойм, рабочий группага оңойраак да болот, анткени деген уже мындай айтканда 3 жылдын, 2 жылдын ичинде биз изилдөөлөрдү да жүргүздүк, ошонун баарысын беребиз. Мен сизге бир суроо берейин. Меники азыр срок годность бүттү деп атат да, бардык жерден. А бирок мен телефонде эле жүгүрүп чуркап негизи экономический преступленияга срок давности жок.
мен кошумча деп айтып коеюн дейм, потому что бир эмени ситуацияны айтып берейин. Вот есть микрокредитная компания ГАМ. Ошенде ушунча көп нарушениясы бар экен да. Нацбанкты тепкилеп атып ечитип бардым. Нацбанк отурду, укту, но единственное Нацбанк айтты да биз көп кирише албайбыз депчи. Ну я составила какую хитрость. ГАМга кайра келдим, айттым, Нацбанк мага кат берди дедим, что силерди жоопко тартыш керек. Алар сурап атат, бергилечи копиясын. Берем, атасын башы бербейм аны. Анан кийин, да, анан кийин айттым, как ты кто такая? Ты президент этой микрокредитной компании. Сен өзүң барып оценщик болуп эмне болдуң? Акасы өзү да барган жок экен, мошенница сүрөткө тартат, жөнөтөт, жана айтып аткан справкалардын баары подделка. Ушинтип атып, кемпир чалды 1 200 000 1 сом төлөтпөй и үйүн залогдон алып чыкты. Если казыр ушул системаны, это биз мындай көп эмебиз жок, как бы силабыз жок, мына депутаттардын күчү көп да, а бизде андай жок, и то ушуну кылып атабыз. Если казыр ушу системаны менять этсек, туура болот. Мына жана сиз айтып атпайсызбы? Сотко беришет дагы, сот убагында силер тянуть этип атат, бул специально деп туруп увеличивает дополнение проценты кошуп туруп дагы до начисления кылат, потому что гражданский кодекс позволяет, вот, имеет право доначислять или убирать. Ушул системаны менять этиш керек. Коллега, просто вот постановление, да, от 30 июня 2010 года, да, 52/4 деген бар да, постановление. Я посмотреть надо. Жерде полностью бар. Внимательно окуп чыксаңыз, жанагы эмелердин микрокредитный компанияларды кантип эме кылсагат, договорду туура эмес составлять эткен ош жерден кармаса болот. Ну, микрокредитный компаниялар нарушениялары көп. Микрокредитный компания көрүп турбайбы? Себеби банк менен микрокредитный компания бир эле мыйзамга, банк боюнча мыйзамга карайт да. Анан мен жаңа айттым го, фактически проценти микрокредит компания 27 болуп да. Почти 28. Ну там же вот жанага берки 17 болуп атат. 10% разница. Даже 17 болгондо дагы, вы если посмотрите, есть там страховка, то 17 болбойт. Она где-то 25-30% чыгып кетип атат. Да, поэтому очень много вот это но, которые надо проверять. Бирге эме кылыш керек да. Мындан кийин любой сот болсо, мындай келип, чогуу даярданып туруп барыш керек. Жөн эле шалтылда беришип бара бербейт. Меники Ар кимдин өзүнүн позициясы болуш керек. Бир нерсени айтып. Мына сеники ким атың? Майрамбек. Майрамбектикин пример кылабыз. Кичинекей сумма менен көрөбүз. Кичинекей сумма, это сумма не имеет значения. Ол утасың бутпайсың ошол да. Президенттин айткан сөзү бар да, мен жанагында дагы жолу айтып коеюн. Биз эми баягындай кредит берген өлкөгө айланабыз, Кудай буйрса деп айткан сөзү бар да. Анан мына элдерге эгерде кредит алам дегендер болсо, 0,75%га чейин ушундай түшүрөбүз деген нерсени айткан болчу да. Ошол мезгил дагы бир убакта келип калат деген. Ошол жана биз концепция жаздык деп го. Концепция киргизип, биз концепция жаздык да. Концепцияда мындай да. Бизде бул экономика байланыш да. Мына сен менен бул миллион байланыш да мына. А байланыштар бүт акча менен болот. Бизде экономика бар, аны иштеткенге средства жок. Ошо сен эч нерсе кыла албайсың, оюң бар, башкалар бар. Бул жакта бир нерселер ою бар, кыла албайт, себеби средства жок. А средстваны жаратыш мамлекеттин эмеси. А бизде азыр айтып атпаймынбы, жанагы бизде доллар деген вообще жок. Биздин территорияда толук улуттук акча иштеш керек. А доллар каякта? Международный договор сыртка чыкканда ганачы. Азыр биз ошого сунуш кылганбыз. Цифровой акча киргизели. А биз эгер киргизсек азырчы, эгер биринчи эме кылганда биз азыр 4 триллион акча киргизсек болот. Доллар деген бул банктын өзү. Анан азыр уже анан эмеге жанагы безналичке өтүш керек. Азыр бүт дүйнө безналичка. Азыр доллардан все уходит. Жакында долларды эч ким албай коет, саман болуп калат. Анан эгер биз азыр кирсекчи, биз ошону берип атабыз, укпай атат да. Бизге азыр баягы 1 жыл, 2 жыл жанагы анан кийин ону кылабыз деген бизде 2 ай, 3 айда системаны алмаштырып койсо болот. А главный баягы карточка өткөндөчү, азыр эми финансовый технология жетишип калды да.
взятка жок болот. Бизде взятка эле алып берген эле жок болсочу, барды азыр мына генеральный прокуратура аяк биякта жүрөт го, алар акча үчүн жүрөт. Эртеге барды исчезнет. Анан эми патриоттор калат анан иштейм дегендер. Сиз ушуга ишенесизби, что исчезнет? Президент көп обещать эткен, бир эмес обещаниясын не выполнил. Менен практически жасаган жок да. Мен У нас айтып байке, мынакей мен иштер жасасак ошондой болот. я каждый день хожу, сотко барам, прокуратурага барам, рободага барам, чечилбейт. Динара. Система надо менять. Следовательдер безграмотные. Биз системаны алмаштырайт атабыз. Система алмаштырыш үчүн, знаете, канча убакыт керек? Это все Эл керек.